Саламаттар достар, жактырмактар. Көрүп атканыңыздар Кытай мамлекетиндеги Йото компаниясынын трактор. 3去上面看一下吧，这边。Bu жактагы 94 мына жерде 1304 1054 дегендер мына кетип калгандар. Жакта Йотонун 1054. Ушундай евро кабина. Бул кайсы жак десеңер, ушул быйыл Казакстанга түшкөн заказ экен, жалпы 1300 заказ экен Казакстандыкка. Күчтүү мамлекеттер ушундай көп алат экен. Bir gün болду, күтүп түштөн мурун жарым күн сактап атып, түштөн кийин бизге нөбөт келип ушул компаниянын директору кирип заводду айландырып атат. Мына кетип ана карасаңыздар, башкалык эле болу. Жарым жете элекпиз ушу. Баш теги жаштан ушундай артта трактор. Көрүп атканыңыздардай бүттүн Йото компаниясынын тракторлору Йотонука башка жактан кеткен сендеринен. Бул артына алса компания ушунун ар жагы такыр завод. Бул башта башка жак такыр завод райондор. Ушундай. Бул завод эң деслеккилери мына биналар. Бул 1954-жылы Кытай мамлекетинин биринчи президенти Раис Маоздун ошол мезгилинде курулган заводдор. Өз кезинде курулганда 300 миң адам иштеген экен. Азыркы заводдо жалпы ишчиси 100 миңге жакын адам бар экен азыркы доордо. Анткени көптөр такыр техника машина болуп кетти. Ошол себептен көптөр электронима машина менен жумуш машина адамдар иш кылгандан кийин адам санын кыскартып, сапаттуу негизги техниктер калгандарын бардыгын машиналар, техника машиналарга кураштырат да, такыр моторлорду. Мына эгер ушундай трактор заказ берем деп трактор алыш ой бар болсоңор, коркпой заказ берсеңер боло берет. Ушундай заводдон жаңыларын, пакеттерин салып бере алабыз. Мүмкүнчүлүктөр бар. Салам, урматтуу жактырмактар. Көрүп атканыңыздар Кытай мамлекетиндеги Йото трактордун компаниясынын трактор токтотуу складындабыз. Бул жакка бүтүн чыгып аткан тракторлор. Бул заводдун айтуусунда ар 3 минутта бир тал трактор иштеп чыгарылат экен. Бул жакта кичик моделден баштап чоң модель бардык модели бар экен. Эң чоң модели 220 Вт күчүнө чөктүнө, кичик модели 404 баштап. Кабина жана 5 кабина ар түрдүүсү бардыгы бар. Бул жакта электронный аппарат жана прототип аппарат бардыгы болгон, талап боюнча бардык түрүн толук иштеп чыгарат. Бул жактан карасаңыздар, мына бул Кытай нускасы көп алда неге таш аз дейсиңер го, мына бул алдындагы болтугу карасаңар 4 тал, анан кийин артында жок. Булар такыр кытайский, неге булардын артында 5 жок. 1204. Мына көрүп атканыңыздардай 1254, 1054 деген ал такыр экспорт варианттардыкы, алардыкында бар. Маселен 954, 854, 1054. Бул такыр экспорт вариантка жасалгандардыкында таштары толук, артында дөңгөлөктөр, арткы 2 дөңгөлөктө 3тен 6 бол таштары толук катырылган. Ал экспортко. Ал Кытайшникине андай кылган, толук алдына 4 тал таш, артына жок эле чыккан. Заводдон чыккан ошондой чыкканда ошого көптөрүндө түшүнүш жок болуп, биз бул жактан аларга таш койдуруп, бир мынча кыйналып жүрөт. Ошого туура түшөнгү эле. Ар бир товар өзүнүн наркына, акчасына жараша баада болот. Саламаттар достор, жактырмактар. Көрүп атканыңыздар ушул Кытай мамлекетиндеги Йото компаниясыныкы көрсөтүлөр. Тигил башты көз жеткис. Тиг бинанын түбүнө чекине барат. Булардан карасак бүтүн ошол чоң модель 2000 канча моделден баштап 1004, 804, 854 деген бардык моделдери бар. Азыр заводко келип, заводдун ошол склады ушул карасаңыздар, любой моделдин бардыгы бар. Токтобой сұранасыңар го, ушул жакта бардыгы бар. Карасаңыздар, мына ал жактагы такыр 5 кабиналар. Ушундай. Эгер ошо кимдерге ушундай тракторлор керек болсо байлансаңыздар болот. Мына Йото дегендер, мына Йотонун заводу ушул жакта. Кытайга келип ушундай завод менен иштешем дегендер болсоңор байлансаңыздар болот. Мынакей көз жеткис бардыгы Йотонун тракторлору. Бул дагы бир бөлүгү бундайдан 4-5 бар бундай складдан. Тиги жактарын карасаңыздар, комбайндар
тей жақтағы компаниялар ушундай. Эгер кимге ушундай трактор керек болсо, коркпой азырап заказ бере бергиле. Заводтон чыгарып бергенге мүмкүнчүлүктөр бар буюрса, сүйлөшүп Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанга либо жеткизип беребиз. Маалыматтарды зор жактырмаңыздар. Мына бул жакта Кыргызстандан келген байке, Куралбек байке. Бул жакта компаниядагы жигиттер. Ушинтип заводко келгенбиз, азыр экскурсия менен бардыгын кылып көрдүк. Буюрса ушу завод тараптан машина менен айландырып, заводдун ичин жүрүп айланганга мүмкүнчүлүк жок экен да, аябай чоң. Ар бир райондорго бөлүнөт экен, кичик моделдерин жасаган айрым, чоң моделдерин жасаган айрым. Ошондуктан тек гана машина менен айланганга мүмкүнчүлүк болду. Тиги машина трактор токтоткон складына барып ошол жерде кичине көргөн болдук. Жарымын просто айланыш үчүн бир жарым күндө жетпейт экен да, бирөө күн толук айланыш керек экен. Саламатсыздар достор, жактырмаңыздар. Көрүп атканыңыздар 264 ат күч, 260 ат күчтүк трактор. 4 дөңгөлөк сүрөттөгөн. Артын карасаңыздар, дөңгөлөктүн размери Armor компаниясыныкы 520 55 42. Дөңгөлөк, кош дөңгөлөк. Осты карасаңыздар, мына ушундай чыгат экен, туугандар. Арткы коробканы карасаңар, бир эйпияттын кеңдигинчелик, эки чарыктын аралыгы. Мына жеринен кошо турган болсоңор, мынягы эки машинанын ордугу да, эки машинанын кеңдигинче чыгат. Узунунан калган кезде бир Lexus 70-тин узундугун чек чыгат да, тиги жерден бул жерге чектине. Мына чоң моделдеки. Кытайдагы Yoto компания жасаган чоң трактор, чоң моделдер. Мына ал 204. Мындай чоңдорун көргөндө, мына мурдагы чоңдор кичикле болуп калат экен азыр туугандар. Сиз адатта 890 чоң көрөсүздөр. Бирок азыр биз мына 240-тарды, 260-тарды көргөндө, мына 200-дүктөр кичиги болуп калат экен да. Бунун алдына тиги 90-дыктар мына эле укасы болуп калат экен. Ана көрсөңөр, мына 1204 го, карасаң кичигле болуп калды. Просто ананы көргүлө. Мына 450 ватт күчтүк. Не деген кеп 450 ватт күчү. Мына трактор менен салыштырсаңар. Мыналар карасаң кичинекей да булар, пожалуйста, кичинекей. Мынаны карасаңыздар. Көрдүңөр, алдында карасаңар, танка менен түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар да болсо. Дөңгөлөктөрүн карагыла кеңдигин. Саламаттар, урматтуу жактырмаңыздар. Көрүп атканыңыздар Кытай мамлекетиндеги Yoto компаниясыны келип ошол Yoto'го байланыштуу 904, 1054 деген бардык мына модельдер менен кылып атабыз. Бул жак ошол завод тараптын директори бизди бирге айландырып жүрөт. Кимге ушундай тракторлор керек болсо байлансаңыздар болот. Мына крылалар бар да тракторлордун алдында. Простой аппараты, мына простой аппарат. Мына крылалар бар. Евро кабина, ичине консерв печка толук. Ушундай